Anda bize söz Kırgız Respublikası'nın prezidentliğine talapkar Madımarov Adahan Kimsanbay işte. Geliniz. Rahmat. Assalamu alaikum hurmatly ağalar. Apalar, eceler, karındaşlar, barыңızдар, hoş geldingizler. Bazarga Kuday berekesin bersin. Jarmыбыз sattık, jarmыбыз aldık, to'g'rimi? Bugun ошондой күнбү? Daim ушундай жакшылыктарда тапкандарыбызга Аллах берекесин берип, кубанычтарда жолуккан күндөрдү насип эткен болсун. Өткөндө аркы четтен берки четке карай туруп өткөрдүк эле. Жыйынды, жолугушууну бүгүн ушундай. Бирок момундай нерсени жасап койгонуңуздарга эч көөнө албайм. Мындай сүрөт тартып койгондорго муну жасап аткан азаматтар болсо керек. Муну Абсамат мырза менен Санжар мырзага ыраазычылык билдирип коелу. Мен ушундай рахмат. Бар болгула азаматтар. Ушундай нерселерге такыр көөнө албай койдум. Кээ бир кишилер бар экен, ушундайларды жасап, 2-ден 3-төн жасатып, бири бүтсө экинчисин өткөрүп, ушундай көрсөтүп аткандарга биз жөн эле мындай дөңгө чыгып алып эле сүйлөй бергенди жакшы көрөбүз. Элдин арасынан эле ушундай эле болуп жүргөн күндөрдү Аллах насип эткен болсун бизге. Биз ушундай бир кезексиз президенттик шайлоого аттанып калдык. Кезексиз шайлоо болуп атат. Ушул кезексиз шайлоонун кереги жок, ар бир нерсе өзүнүн убагында болсун деп ушул жердеги өткөндө азыр бүгүн Каракулжада эсептеп көрдүк, Мырзакеде 28 сентябрда өткөргөн экенбиз жолугушууну, сиздер менен. Андан бери 2,5 ай өтүптүр. Ошондо айттык эле биз. Шайлоо таза өтпөсө Кыргызстанда тынчтык болбойт деп. Бүгүн кече баштагы күнү 3 күндөн бери ушул Ош областында жүрүп көрүп атабыз. Баягы биримдик деп жүргөндөрдүн баары башка жака бурулуп алып, башка жака чуркап атат дейт. Мекеним Кыргызстан дегендер менен экөө биригишти дейт. Баардыгы бир атанын балдарындай деп айттым эле го сиздерге. Аларга баары бир ким үчүн чуркаш, бирөө үчүн акыры чуркаш керек. Биздин туруктуулугубуз ушунда турат. Мындан 10 жыл баштагы сүйлөгөн сөзүбүздү бүгүн койсо дагы бүгүнкүдөй угулат. Биз кыйшаюусуз келе атабыз. Ушул жолугушууда айттым эле мен. Революцияны жасайлы. Ак таяк, көк таяк болуп бири-бирибизди куушуп жүрбөй, калемдин учу менен маданияттуу жасап коелу деп кайрылдым эле сиздерге. Эсиңиздерде барбы? Бар. Бар эсибизде. Бирок андай болбой калды дагы. 5 октябрда, 6 октябрда бири-бирибизди кубалашып, таякташып, урушуп, мушташып, олтуруп кайрадан бийлик басып алууга мажбур болду. Ошондон берки келаткан өмүрүбүздүн баары мыйзамсыз. Биз муну мончого тизгендей кылып тизип, жакшынакай кылып БШКга жиберип койдук. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Кыргызстанда канча юрист болгон болсо, бүтүндөй баарынын пикири бирдей. Бүгүнкү иштеп аткан жогорку кеңеш мыйзамсыз. 28 октябрда алардын мөөнөтү бүткөн, андан берки иштеп аткан ишинин бардыгы мыйзамсыз. Аллахтан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп, 10 январда буйурса биз барып калсак, 28 октябрдан кийинки чыккан бүтүндөй чечимдердин баары жалган деп, мыйзамсыз деп жокко чыгарабыз. Муну конституцияга өзгөртүү, түзөтүү киргизебиз деп референдум өткөрүп атканы дагы мыйзамсыз. Муну мен кыргызча сиздерге көптөн бери, биринчи күндөн бери айтып келатам. Мага ишенбейсиздер, бирок Путинге ишенесиздер.
Путин баштагы күнү айтты. Телевизордон көрдүңүздөр. Не деп айтты? Кыргызстанда постоянная чехарда деп айтты. Чехарда деген сөзү бул башаламандык деген сөзү. Бул бейбаштык деген сөзү. Бул мыйзамсыздык деген сөзү. Бул бейтартипчилик деген сөз. Туурабы? Чехарда деген сөз ушундай. Мен эле айта бербей, ошо кишини айтып койгон үчүн ал кишиге ыраазы болуп атам. Эми ишенебиз. Биз мыйзам, ыйман, тартип деп келатабыз. Тазалык деп келатабыз. Мына ошол кээ бир учурларда суроолорду көп беришет да, ушул экөөңөр биригип алып туруп эле иштешсеңиздер болбойбу дейт. Болот, мыкты болот. Бирок эгер ошолор азыр иштеп атабыз, бийлик биз деген азаматтар конституциялык талаага кирсе, мыйзам менен иш алып барса, биригүүгө даярбыз. Маселе жок анда. Андай жол менен барбай, баарын өзүбүз билебиз деген жол менен кетсе, биз ага бара албайбыз. Биз бийликке муктаж эмеспиз. Аны биз 5 октябрда далилдедик. Жападан жалгыз парламентке өткөн партия катарында эч кандай акча каражаты жок, таза маңдай терибиз менен өтсөк дагы, Ала Той антында мен не деп жарыяладым? Шайлоо арам өттү, таза өткөн жок, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп айттым. Жалгыз партия бүтүн Кыргызстан ушуну жарыяладык. Ушуну менен эмне далилдедик биз? Бизге мандат эмес, бизге ариет, намыс керек. Бизге чындык керек, бизге тазалык керек деп. Эми президенттик шайлоого баратабыз, эмне үчүн? Муну телефондон баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзүмдү угуп атасыздар. Ошон үчүн аларды кайталабайын. Жакка жаттап алсаңыздар керек. Парламенттик шайлоодо кандай программа болсо, президенттик шайлоодо дагы дал ошондой программа. Биз кылдай кыйшайуусуз барабыз. Кече бир партиянын кызыкчылыгын, 2 күндөн кийин башка партиянын кызыкчылыгын деп аякка биякка чуркабайбыз. Ошон үчүн суроолорго жооп бергенге өтөлү, убакыт аябай тар. Кыдыра турган жерлерибиз өтө көп. Анын үстүнө жанагы базардан саткандар дагы алгандар дагы тезирээк үйгө жетишине ээлеп эстеп отурасыздар, ошо каалап турасыздар. Чү дегенде эле суроо жооп койтөлү.